Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биздер менен бинариум платформадан торговля кылабыз. Бүгүн бизде пятница, акыркы неделя да. И бүгүн биздер менен ушу 10 000 рубльду бүгүн биздер менен хотя бы 50 же болбосо 40%ке көбөйтөбүз да. Нисходящий тренд болуп, ылдыйга түшүп баратат. Биздер менен эң үстүнкү уровеньден на пониженияга ачканга аракет кылышыбыз керекпиз данный момент. Же болбосо азыр биздер менен давайте ушул жерден 2 мүнөткө болгон 2 мүнөткө 1000 рубльга биздер менен на повышение качабыз. То есть бул жерде бизде мурунку ситуацияны биздер менен көрсөк болот да. Эң астыңкы уровеньге обновление болгондон кийин, да, обновление минимума болгондон кийин бизде график какой-то бир отскок берген, да. Если сиздер билбесеңиздер, менде обучение бар и плюс еще менде группада сигнал жөнөтөмүн да. То есть бул группада мен күн сайын кечки саат 9-да өзүмдүн сделкаларымды жөнөтүп турамын да. Мисалы евро доллар 15 минутага чейин на понижение деп сигнал жөнөтөмүн. Сиздер болгону ошол сигналды күтөсүздөр дагы. Сигнал келгенден кийин бинариумга кирип сделка ачсаңыздар болот менин артыман. Болгону ушул сделка плюс жабылгандан кийин мен сиздерге моорекиндей скриншот кылып жөнөтөмүн да, сделкалардын жыйынтыгын. То есть ушинтип биздер менен күн сайын чогулуп алып торговля кылабыз. Эгерде сиздер ушул группага кошулуңуздар келсе, мага телеграмга сигнал плюс обучение деп жазып койсоңуздар, мен сиздерди кошуп кое аламын. Азыр биздер менен сделкабыздын жыйынтыгына 40 секунд калды. Плюс еще менин YouTube каналымда монетизация скоро тамызылат, туугандар. Мынакей азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Бул YouTube каналым 2020 жылы создавать этилген да. Ошодон бери 3 жыл өттү, туугандар. 3 жыл, ровно 3 жыл өттү. И кечөө жактында эле январьдын башында мен толук YouTube'дун условияларын аткардым да. То есть 2000 подписчик жана 4000 саат просмотр болуш керек. Ошодон кийин сиздерге монетизация тамызылат. Бул моментти мен 3 жыл күттүм, достор, 3 жыл. Наконец-то мен эми YouTube каналдан дагы зарабатывать этсем болот. Плюс еще менде дагы TikTok бар и ВКонтакте да, ал жактан дагы мен заработок иметь этемин да. То есть бул туугандар интернет заработок болот. Мен 2015 жылдан бери интернет заработок менен кызыгып келемин. Только бүгүн YouTube каналым морекиндей монетизация тамызылып жатат да. То есть сиздер өзүңүздөр вывод кылышыңыздар керек. Мен мисалы бул нерсеге 3 жыл короттум YouTube'ка и 3 жылдын ичинде менин получается монетизациям тамызылды да. Кээ бири контенттен зависит этет да. Эгерде контентиңиздер развлекательный болсо, жана кызыктуу болсо, анда YouTube каналыңыздар сразу эле монетизация болуп калышы мүмкүн да. То есть канчалык көп просмотр болсо, ошончолук бат сиздерге монетизация тамызылат. Ушуну мен аткардым. Эми YouTube каналымдагы какой-то бир дополнительный заработок алып келип турат да. И менде дагы бир YouTube каналым бар, Moneyman деген. Бул жакта русскоязычный видеороликтерди жүктөп турамын. Бул жакта дагы сиздер видеолорумду көрүп обучение кылсаңыздар болот да. Бул жерде дагы бинариумдун стратегияларын көрсөтөмүн. И плюс еще бул жакта мен биткоин, Ripple же болбосо ушул криптовалюта боюнча бул жакта өзүмдүн мнениямды айтамын да. И азыр давайте биздер менен бинариумга киребиз. Биздин сделкабыз плюска жабылыптыр. И бул жерде биздер менен азыр уже на понижение ачсак болот. 3 мүнөткө 1000 рубльга на понижение. Анткени биздер менен азыр эң үстүнкү позициядан, точнее эң үстүнкү уровень сопротивлениядан бизде разворот болду. И биз сиздер менен экинчи свечадан кийин на понижение сделка ачып жатабыз. То есть линия тренданы биздер менен кандай коебуз? Бул жерде бизде линейка бар, мынакей. И бул жерде бизде отрезок деген бар. Отрезокты выбирать этип экранга бассаңыздар, моорекинде отрезок чыгат. И биздер менен уже бул жерде линиябызды кое берсек болот. Мынакей өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Эң үстүнкү уровеньден биздин графигибиз эмне болгон? То есть касание болгон и кайрадан эле резко разворот болгон да. Азыр кайталанып аткан ситуациядан биздер менен сделка ачып атабыз. Смотрите, азыр данный момент графигибиз кайрадан уровень сопротивленияга касание болуп жатат. Биздер менен бул жерде дагы бир сделка ачабыз. 3 мүнөткө уже 1000 рубльга эмес, а 2500 рубльга, чтобы бул минусту перекрывать этиш үчүн.
Бинарный опционуда сиздер моменттерди сиздер кармай албайсыздар да. То есть сделканы кээде сделка торговля кылып атканда догон ачып калышы мүмкүнсүздөр да. Ошон үчүн буну дагы сиздер колдонушуңуздар керек. Азыр биздер менен бул жерде ровно 3 мүнөткө бир сделка 2,5 миң рубльга на понижение ачабыз. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандагыдай эле биринчи основной сделкабыз эң астыңкы уровеньден ачылып калды. И биздер менен азыр кайрадан заново жаңы опцион на понижение ачып жатабыз эң үстүнкү позициядан. Так, основной сделкабыз все-таки, достор, все-таки плюска жабылды акыркы секундада. Азыр бизде дагы бир сделка бар. Биздер менен догон ачканбыз 2,5 миң рубльга. Эгерде бул сделкабыз дагы плюска жабылса, биз сиздер менен почти что 3 миң рубль, даже 3 миң эмес, 4 миң рубль биздер менен прибыльда болот экенбиз. Бинарный опционуда, бинарный трейдингде сиздер бир моментти жаттап калышыңыздар керек да, эсиңиздерге салып алышыңыздар керек. Бинарный опционуда сиздер аябай көп торговля кылбашыңыздар керек. Мисалы, эгерде сиздер эртеден кечке чейин торговля кылсаңыздар, конечно же, анда сиздердин депозитиңиздер жоголуп кетет да. То есть сиздер эмоцияга впадать этесиздер. Бул проверенный нерсе, бул мен жөндөн жөн эле айтпай эле турамын. Менде дагы убагында мындай моменттер болгон. То есть когда новичок болгондо мен тоже акчамды жоготчумун да. То есть биринчи, экинчи, үчүнчү депозиттерим жоготчумун, но в конце концов кийин по системе Martingale эгерде сиздер торговля кыла берсеңиздер, сиздер ал минустарды кайра кайтарып алсаңыздар болот. Торговля кылсаңыздар бул минусту чыгарасыздар однозначно. Графигибиз кайрадан эле уровень сопротивлениябызга касание болуп жатат да. То есть эң максимальный пикте турат данный момент биздин графигибиз. И бул жерде биздер менен азыр дагы бир жолу 3 мүнөткө 1000 рубльга кайрадан бир сделка ачсак болот на понижение. Эгерде бизде пробитие болсо, да, эгерде графигибиз дальше өйдөгө жылып кетсе, биз сиздер менен эмне кылабыз? Биз сиздер менен бул жерде уже кайрадан эле догон ачпайбыз. Бул жерде бизде азыр пробитие болуп кетиши мүмкүн да. То есть графигибиз пробитие кылып и дальше үстүгө жылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз сиздер менен сделканы ачканга шашпайбыз. До конца күтөбүз. Эгерде бул ложное пробитие эмес болсо, анда биз сиздер менен сделка ачпайбыз. Бул сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз. Эгерде бул сделкабыз минуска жабылып калса, биз сиздер менен башка валютный параны анализировать этип, башка валютный парага өтөбүз. Бул жерде OTC деп жазылып турат да. Менин рекомендациям OTCден лучше торговля кылбай эле коюш керек. Самый настоящий валютный паралар мынакей. То есть OTC жазылбагандар настоящий валютный паралар болот. Евро-доллар азыр бизде пробитие болуп атат. В конце концов, кайсыл бир уровеньден бул уровень сопротивления пробитие болот да. То есть бесконечно эле бул уровеньден графигибиз касание болуп кайра разворот болуп кете бербейт да. То есть кайсыл бир жерден разлом болушу керек. Ошон үчүн бул моменттерди дагы сиздер постоянно эсиңиздерге салып жүрүшүңүздөр керек. Смотрите, азыр бизде пробитие болду. В принципе, бул жерде дагы бир сделка на понижение ачсак болот, но бул жерде бизде азыр данный момент пробитие болуп атат, мынакей акырындык менен уровень сопротивления. Ошон үчүн бул валютный парадан биздер менен кетебиз и башка валютный параларды карап көрөбүз. Валютная пара новозеландец, японская иена. Бул жерде бизде тренд болуп атат. Азыр биздер менен бул жерде 5 мүнөткө 5-4 мүнөткө биздер менен бул жерде бир опцион ачсак болот. Давайте биздер менен бул жерде 3000 рубльга ачабыз. Бизде мурунку сделкабыз минуска жабылып калган болчу, ошон үчүн биздер менен сразу же перекрытие менен сумманы көбөйтүп сделка ачабыз. Биздер менен байкасак болот, графигибиз только на повышениеге кетип жатат да. И биздер менен азыр болгону по тренду графиктин артынан эле сделка ачып атабыз. То есть аябай оңой. Эгерде сиздер кайсыл бир стратегияны издеп жүрсөңүздөр, кайсы стратегия менен торговля кылганыңыздарды билбей атсаңыздар, то анда, пожалуйста, мынакей стратегия по тренду, восходящий тренд жана нисходящий тренд деген бар. То есть восходящий тренд график үстүгө жылып аткан, бул восходящий тренд болот. А эгерде график ылдыйга жылып атса да, то есть эгерде графигибиз акырындык менен астыга жылып түшүп баратса, анда бул нисходящий тренд болуп калат. Сделкабыз в данный момент уверенный плюска жабылып жатат. Бизде дагы 1-2 мүнөт бар ровно, и бул сделка плюска жабылды деп эсептей берсек болот. Но пока что бизде дагы убакыт бар да. Бинарный опционда акыркы секундада график түшүп кетиши мүмкүн да. Буну биз сиздер менен эч кимибиз биле албайбыз. Жана акыркы выводтарымды менин тиктогумда көрсөңүздөр болот.
эгерде сиздер TikTok'то дагы отурсаңыздар, ссылканы мен видеонун астына калтырамын өзүмдүн аккаунтума. Ошол жактан менин краткий видеороликтеримди көрсөңүздөр болот. Ошол жакта дагы мен өзүмдүн выводтарымды, акча чыгарган выводтарымды мен ошол жака жүктөп турамын. Жана уверенно торговля кылганды үйрөнүңүздөр. Эгерде коркуп сделка ачсамбы, ачпасамбы дей берсеңиздер, анда, конечно же, каждый сделкаңар минуска жабыла берет да. То есть бул закон подлость да. Ошон үчүн коркпой эле уверенно торговля кыла бериңиздер. Так, биздин сделкабыздын жыйынтыгыбызга 5 секунд калды и бул сделкабыз плюска жабылды. Биз сиздер менен предыдущий минусту кайтардык и сверху еще почти что канча 5000 рубль зарабатывать эттик да. Вот. Биз сиздер менен бул торговляда депозитибизди 50%ке көбөйттүк. Ушу менен торговлябызды токтото берсек болот. Биз сиздер менен кечки саат 9-да группада жолугушабыз. Кошулуңуздар келсе, мага Телеграмга сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Ушу менен достор, биз сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Каналга лайк басыңыздар, подписаться басыңыздар, жана колокольчикту басып койсоңуздар, кийинки видеоролик чыккан сайын сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат.